Ош облусундагы Алай районундагы Гүлчү айылында мектеп окуучусу мээздүү буюмдан жаракат алды. Бул тууралуу маалыматты милиция билдирди. Маалыматка ылайык 21 март күнү Алай райондук ички иштер бөлүмүнө 2008-жылы туулган жаран денесинен жаратылып, аймактык ооруканага түшкөндүгү тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул факты каттоого алынып, окуя болгон жерге тергөө ыкчам тобу жетип барган. Тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган, жабырлануучуга тийиштүү экспертиза дайындалган. Чогултулган материалдардын негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 330-беренеси ден соолукка оор залал келтирүү менен кылмыш иши козголду. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чарасынын натыйжасында кылмышка шектүү катары 2009-жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. 2025-жылдын 22 март күнү райондук сот тарабынан үй камагына чыгарылган. Учурда тергөө амалдары уланууда. Алабукада Балтагулов айылынын мурдагы башчысы, жергиликтүү кеңештин депутаты коррупцияга шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык мурдагы жетекчи айыл тургундарынан 100 миңден 300 миң сомго чейин акча каражатын чогулткан. Шектүү турак жай куруу үчүн 136 жасалма буйрук чыгарган. Айылдагыларга келтирген зыяндын суммасы 10 миллион сомду түзгөн. Мындан тышкары, ал бизнестеги 20% үлүшүү үчүн айылдык кеңештин депутаты менен келишип, ресторан куруу үчүн 1 гектар жерди мыйзамсыз берген деп айтылат маалыматта. Экөө тең учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө амалдары уланып жатат. Президент Садыр Жапаров кызмат мамлекеттик мекемесинин жаңы имаратын ачты. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык ал учкун имаратында жайгашкан. Кеңседе 175 адис үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп, конференция залы, эс алуучу бөлүмдөр, ашкана, чайкануучу жай жана намазкана, стол тенниси үчүн залдар бар. Мамлекет башчыга мекеме тарабынан санариптик кызматтарды өнүктүрүү боюнча иштер жүрүп жатканы маалымдалды. Жапаров онлайн кызматтарды кеңейтүүнү, жеке маалыматтарды коргоону күчөтүүнү жана кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртууну көзөмөлгө алууну тапшырды. Мен мисалы онлайн паспорт алганда эмнеден баштайм, ошону көргөзмө да. Мен ошону сурайын деп атам. Түндүк тиркемесине киресиз. Андан кийин паспортко киресиз. Онлайн паспорт. Бул жерде түшүндүрүп беребиз, кандай кылыш керек, кандай сүрөт түшүш керек. Инструкциясы турат. Бүт айтып беребиз, кандай сүрөт кылыш керек, чачын кандай болуш керек, кийимдер кандай болуш керек. Анан кийин баштаганда эле мына сүрөткө тартабыз. Өзүңдү сүрөткө тартасың. Муну өзү эме кылат, паспортко даярдап кесет. Өзү кесет. Өзү кесет. Анан бул 4 болуп турат. Бул документтер жибергенден кийин центр персонификация бар го. Ошол жерден барып дагы сүрөтчү отдел бар. Именно сүрөтчү графиканчы. Арты мисалы ар кандай кете берсе болот да, анан артын алар өзүлөрү ак кылып берет да. Анан биздин жанагы ИКАОнун требованиясына жараша фотонун требованиясы бар да, международный. Ошого келтирип туруп анан дальше чыгарганда уже кетет. Кыргызстанда 15 апрелден 15 сентябрга чейин жазгы жайыттарга мал жайууга чектөө киргизилди. Бул тууралуу Суу ресурстары, Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги маалымдады. Маалыматка караганда министрликтин тиешелүү буйругу былтыр 23-июлда чыккан. Анда жергиликтүү бийлик жакынкы жайыттарды жетиштүү көзөмөлдөбөй, ал эми жайыт пайдалануучулар ага кайдыгер мамиле жасаган. Натыйжада 139 миң гектар жер деградацияга учураган. Жайытты жакшыртуу максатында 15 апрелден 15 сентябрга чейин жазгы жайыттарда мал жайууга чектөө киргизилди деп айтылат маалыматта. Министрлик малчыларга алыскы жайыттарды пайдаланууну жана жергиликтүү бийликке жайыт башкаруу планын бекиткенде бул буйрукту эске алууну сунуштаган. Былтыр коррупция жана кызматтык кылмыштар боюнча козголгон кылмыш иштердин алкагында прокуратура органдары мамлекетке 312,1 миллион сом кайтарган. Бул тууралуу коррупцияга каршы күрөшүү башкармалыгынын жетекчиси Жаныбек Досмамбетов маалымдаган. Анын айтымында келтирген зыяндын жалпы суммасы 4 миллиард 238 миллион сомду түзгөн. Өткөн жылы прокуратура кызматтык жана коррупциялык кылмыштар боюнча 556 иш козголду. Тергөө учурунда 119 миллион 625 миң сом акчалай, 192 миллион 476,7 миң сом мүлк түрүндө мамлекетке кайтарылды. Мындан тышкары укук бузуулар боюнча прокурордук актылардын негизинде мамлекетке 22 миллиард 375 миллион сом кайтарылды деп айтылат маалыматында.